بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. Hurmatly jamaat, hurmatly bir tuğanlar, uşul күндөрдө алдыбызда быйылкы боло жаткан ажылыкка даярданып жаткан болочоктогу ажекелер бар. Барып İslamdагы 5 парыздын милдеттин бири болгон ажылыкты аткарып келебиз деп аттанып жаткан, даярданып жаткандар бар. Албетте ал жака барганга даярдык кылыш керек, бирок эң негизги даярдык руханий даярдык кылыш керек. Руханий даярдык деген адам алдына ала эле өзүн даярдап кандай жерге баратамын деп. Аллах Таала жер асманды жоктон бар кылган Аллах, жана ошонун баарын кожоюну дагы Аллах. Аллах Таала жер бетинен кайсыл жерди ыйык кылган болсо, биз ошол жерди ыйык тутабыз. Жер бетинен эң ыйык жер, эң кымбат жер бул Кааба болуп саналат. Бул Мекке шаарындагы Масжидул Харам. Масжидул Харам деген сөз, эми харам деген сөз көп айтылат, же арам деген сөз көп айтылат. Бул харам дегени арам деген мааниде эмес, балким ал жердеги ар бир нерсе сый урматка ээ деген маанини билдирет. Ал жердеги өсүмдүктөр дагы, ал жердеги курт кумурскалар дагы, ал жердеги жандыктар дагы бардыгына бирине да тийишкен болбойт деген маани. Себеби ал ошол ыйык жердин өсүмдүгү, ыйык жердин жандыгы. Адам баласына эмес, балким ошол жердеги курт кумурскаларга дагы ошондой ыйык, ошондой берекелүү, кереметтүү жер кылып Аллах жараткан. Жер бетиндеги эң биринчи курулган имарат бул Кааба болуп саналат. Кааба кээ бирлер адашып кара таш деп алышат. Жок, кара таш эмес. Кааба бул Масжидул Харамдын ичиндеги 4 бурчтук бардык мусулмандар ошол тарапка карап намаз окуй турган кыбыланы айтылат. Кара таш деп айтылбайт аны. Ал кыбыла. Мусулмандар жер бетинде кайсыл өлкөдө жашасын, кыбыланы карап намаз окушат. Биз Каабага сыйынбайбыз. Биз Каабаны карап Аллахка сыйынабыз. Эмнеге? Себеби ислам дини бул саламатчылык, бул тынчтык, бул биримдүүлүк дини. Эгер бүткүл дүйнөдөгү жер бетиндеги адамдар бир тарапка карап намаз окуса, ушунан биримдүүлүк пайда болот. Демек биз каалаган тарапка карап намаз окубайбыз, балким Аллах өкүм берген тарапка карап намаз окуйбуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Мадина шаарына келгенде 16-17 айга чейин Байтул Мукаддаска карап намаз окуган. Байтул Мукаддас бүгүнкү Палестинадагы Масжидул Акса. Ошол Масжидул Аксага карап намаз окуган. Бирок кез-кезде асманды карап коёт эле. Аллах Таала кыбла жака карап намаз окуу деп айтар бекен деп. Ошондо бир намаз учурунда, асыр намаз учурунда Аллах Таала пайгамбарыбызга айтты: "Фавалли вajhaka шатрал масжидил харам." Эми жүзүңдү Масжидул Харам тарапка, кыбла тарапка карап намаз окугуң деди. Экөөсү бири-биринен 180 градуска айырмасы бар эле. Байтул Мукаддас бул тарапта болсо, Масжидул Харам бул тарапта эле. Ошол мечиттин аты Мадина Мунавварага барып калсаңыз, Масжидул Киблатайн деп аталат. Эки кыбласы болгон мечит.
kirgende kıbla izdeyiz. Eşikten kirgende oşo eşiktin üstünde bir kıbla, anan mangdayыңızda bir kıbla turadi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem жүрөгү каалайт эле Каабаны карап намаз окуганды. Кыбланы карап намаз окуганды. Allah hüküm verdi. Oşondan başlap Allah'tın oşol hükümü üçün bardık Müslümanlar kaysıl өлködө yaşasın bir tarafta karap namaz okuşar. Cer betinen. Büt өлköler. Misali bizdin Kırgızistan'dan biz gün batışta karap namaz okusak uşul tarafta Kaaba bolup kalat. Allah Taala al jerde ötө berekeli ötө ıyık kılgan. Emneden al jerde Allah Taala eng algaç Hazreti Adam aleyhisselamga oşol жерди курдурган. Адам атабыз ошол жерде мусулмандар сыйына турган жер кылып курган, Кааба курган. Нух пайгамбардын доорунда жер бетин суу каптаганда Kaabаны периштелер 4-чү асманга көтөрүп кетишкен. Ушурда анын аты Байтул Маъмур, периштелердин таваф кыла турган жери. İbrahim aleyhisselam'ın doğrunda Allah Teala İbrahim aleyhisselam'a hüküm verdi. Oşol jerge kayradan Kaaba'nı, kıblanı kurganга. İbrahim aleyhisselam oğlu Hazreti İsmail aleyhisselam ökösü kayradan kuruştu. Oşol jerde kurup bütkönçө barıp görsöңүz biigele imarat, al кезде azırkıday şartlar jok, kran jok. Bir taştın üstünde turup taştardı toğlordan terip gelip oşol jerge Kaabаны kurgan. Allah hüküm bergendey. İmarat biiktelgen sayın taş dağı жерden kötörülgen. İbrahim aleyhisselam oşol taştın üstünde turup Kaaba'nın imaratını kurgan. Biik imarat. Bütkönçö oşol taştın üstünde İbrahim aleyhisselam'ın butun izi düşüp kalgan. Oşol taş uçurda Kaaba'ga acılıkka же umraga barganda Kaaba'nın eşiginin dal tuşunda bir kiçine munara kılıp koygan. Oşonun içinde makamu İbrahim. İbrahim aleyhisselam turgan taş. Oşonun aylana çöresinde 2 rekat namaz okuş, tavaftan keyin sünnet. Hemi Allah Taala İbrahim aleyhisselamga jana İsmail aleyhisselamga kurdurup bütkөндөн soň tala jer, adam jok, el jok. Aytты, hemi çakır dedi, adamdardı çakırgınım. Acılıkka, umraga kelişsin dedi. İbrahim aleyhisselam aytты, Allah, men ünüm kayaka jetmegele dedi. Men çakırsam kim ugat ele dedi. Aytты, sen çakır dedi. Sen çakır, men senin önüngdü jetkizemin dedi. İbrahim aleyhisselam biik jerge çıkıp çakırdı elderdi. Allah üçün uşul ıyık jerdi kelip ziyarat kılıp ketkele dedi. Mümkünçülügü var bolgondor. İbrahim paygambardın önün Allah Taala oşol kezde jer betinde yaşagan adamdardın baarına uğuzdu. Oşol kezde apasının kursagında bolgondorgo uğuzdu. Ruhtar alamında bolgon. Biz oşol kezde ruhtar alamında elek, bizge de Allah Taala uğuzdu. Kim uğup Allah üçün uşul ıyık jerde ziyarat kılууга kelgile degen çakırıkты uğup labbayk Allahumma labbayk degen bolsa Allah al adamdı acılıkka je umraga baruga nasip etedi. Acılıkka barganda labbayk Allahumma labbayk dep aytılат. Ne degeni? Allah'ım senin hükümüngde atkaruga biz kayra dayarbız. Senin hükümüngde atkaruga keldik degen manida. Oşuğa kebir adamlar 2 jolu acıga barat, kebiröler 5 jolu acılıkka barat, kebiröler 10 jolu umraga barat. Demek oşol ündü ukkanda oşonço jolu labbayk dep aytkan eken da alarçı. Her bir adamın жүрөгүндө oşol jerdin ıyıktığı boluş gerek. Sebebi al jerde Allah ıyık kılıp bergen. Fihi ayatun bayyinatun maqamu İbrahim, al jerde açık aykın belgiler var. İbrahim aleyhisselam turgan jer. Wa man dakhalahu kana amina, kim al jerge kirse al adamga saktık bolat. Murda zamanda düşmandaşkan, kastdaşkan adamlar biri-birini oşol jerde körüp kalsa tiyişpeyt eken. Sebep bul jerdin içinde tiyişken bolboyt. Atasını öldürgen bolsa da al jerde tiyişpeyt eken. Sebebi Allah aytkan, bul jerge kirgen adam saktıkta. Oşol jerden bütkül alamga jarıktık, nur, hidayat Allah taratkan.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы ошол жерде төрөлгөн. Мына ажылыкка бара турган ажекелерибиз, ажапаларыбыз ушуга даярданышыбыз керек. Биз ошондой ыйык жерге барууга аттанып жатабыз. Ал жерде эң ыйыгы Алланын өкүмүн аткаруу. Biz Allah Taala'nın ökümünü atkarуу üçün baratabız. Acılıkka mına aldığımızda acılık bolot, andan keyin umralardagı bolot. Oşol acılıkka baratkanda aldına alayla үйрөнүp, эмне нерселерге көңүл буруу керек. Парыздары кайсыл, важиптери кайсыл, сүннөттөрү кайсыл, тим эле калып кетпесин. Ömürübüzdө Аллах билет, бир жолу барабызбы, эки жолу барабызбы, Аллах Таалам көп жолу барууга насип кылсын. Бирок ошол барганыбызда ажылыгыбызды туура дүрүс кылууга аракет жасашыбыз керек. Албетте башка жер, башка эл, бүткүл дүйнөдөн адамдар келет, ажылыкта үйрөнүүчү нерсе сабырдуулукту үйрөнөсүз да. Түрдүү адамдар бирөө түртүп кетет, күн ысык, тамак ашы жакпайт, үйдөгү ичкен көк чай жок, үйдөгү тамак аш жок, бул нан жок, күн аябай ысык мисал. Ошол жерде бардык адамдар бирдей кепин сыяктуу эхрамды кийип алып жүрүшөт. Бул дегени бардыгыбыз Алланын астында бирдейбиз. Дүйнөдө макул түрдүү болушу мүмкүн жашоодо. Бирөө бай, бирөө күчтүүрөөк, бирөө бийирээк. Бирок Аллахтын астында эртең кепин кийгенде бардык адамдар бирдей. Бул биримдүүлүк, бул ынтымак, бул үммөт болууга бир болгон бир көрсөтмө, бир сүрөт. Бүткүл дүйнөдөн түрдүү тил, түрдүү улуттар, түрдүү уруулар, түрдүү түстөгү адамдар келет. Бирок сөз бир, лаббайк Аллахумма лаббайк, кийим бир түрдүү, кепин, ихрам. Жасаган амал бир түрдүү, же Арапаттабыз, же шайтанга таш атып жатабыз, же таваф кылып жатабыз, же Сафа Марвада чуркап жатабыз. Бирдей сөз, бирдей кийим, бирдей кыймыл аракет. Бул эмнени билдирет? Жер бетиндеги мусулмандар бир тууган экенин билдирет. Biz үйрөнүп келе турган нерселер мына ошолор. Шайтанга таш атканда ал жерде шайтанды байлап койгон жери жок. Ошол жерге шайтанга таш атканда Азирети Исмаил пайгамбар ошол жерде шайтанды көрүп, таш менен аткандыгы үчүн Аллах бизге важип кылып койду, милдет кылып койду. Биз барганда таш атабыз, бармак менен эле. Урбайбыз жинденипчи. Шайтан бизди өмүр бою алдап жүрдүң эле депчи. Бармак менен кичинекей таштарды алып туруп, жетиден таш санап, бирге барганын ажы башыларыбыз бизге эрежелерин айтып турушат. Албетте ал жерге барганда колдон келишинче ибадат кылууга аракет кылышыбыз керек. Анан ибадаттан алаксыта турган эң чоң нерсе бул телефон болуп саналат да. Ошол жерге барып да сүрөткө түшүү же телефон колдонуу албетте туура эмес деп айта албайбыз. Бирок көңүл буруудан, толук Аллах Таалага кайрылуудан адамды алаксытып коюучу нерсе болгондуктан бөлмөдө таштап коюп эле барган жакшыраак да. Себеби биз Аллах менен байланышуу үчүн баратабыз. Аллахтын үйүнө Каабаны айланып жатабыз. Аллах бер эле бер деп. Ошол жерде Аллахтан дуа кылып сурай турган учур. Аллахтан көп нерселерди тилеп ала турган учур, мезгил. Каабаны карайбыз, же жерди карайбыз, тилибизде дуа кылып жатып. Аллах кимге насип кылып барган болсо, жүрөгүбүздө Аллах кабыл кылат деген ойдо болушубуз керек. Билбейм кандай болду, кабыл болобу, же болбойбу деген шектенүү менен эч качан ибадат жасабаш керек. Себеби шектенүү менен жасалган ибадат бул кабыл болуусу кыйын. Адам дүйнөдө бир жумуш жасаса, үмүттөнөс да ушул жумуш өтүп кетсе экен, ушуну кабыл алса экен деп. Билбейм кабыл алабы же албай. Жок. Колубуздан келгенче жасайбыз. Намазды да колубуздан келгенче окуйбуз. Биз Аллах Таала өкүм бергендей намаз окуй албайбыз баары бир. Канча ойлор менен окуйбуз намазды. Имам намаз окуп бүткөндөн соң сураңыз, кимден кааласаңыз, биринчи рекетте кайсы сүрөнү окуду, экинчи рекетте кайсы сүрөнү окуду, канча адам эсинде бар экен. Аллах кечирсин биздин намаздарыбызды. Бирок ошол намазды Аллах кабыл кылат деген үмүттө окушубуз керек. Ошондой эле ажылык жана умраны дагы барганда Аллах кабыл кылат иншаллах деген бекем үмүттө жасаш керек ар бир амалды. Олиялардын бири ажылыкка барып, Арафада, ажылыктын эң чоң парыздарынан бири Арафа, 9-Зилхижжада Арафада болуу.
Arafa toosунун айланасында. Ошол жерде дуа кылып жатып, кичине көзү илинип уктап калат, эки периште келип сүйлөшүп жаткан болот. Бирөөсү сурайт, бүгүн ажылыкка, быйыл ажылыкка канча киши келди десе, 500 000 адам келди. Мурда доорду самолет жок эле. Элдер жөө менен барышат эле. 500 000 адам келди dedi. Анан экинчиси сурады, ошолордон канча кишинин ажылыгы кабыл болду десе айтты, 2 кишинин ажылыгы кабыл болду dedi. Ошол эки периштенин сүйлөшкөнүн угуп көз ачылып ойгонуп кетти да кыжалат боло баштады. Биринчиси, я Аллах, 500 000 адамдан 2 адамдын ажылыгы кабыл болсо, калган 499 998 адамдыкы эмне болот? Бир ой, экинчиси, ошол 2 адамдын ичинде мен бармынбы же жокмунбу? Эки кыжалатчылыкка батты. Арафадан соң Муздалифага келет. Муздалифага келип кайра дуа кылып жатып, кичине көзү илинип кетип, жанакы эки периштени көрдү. Эки периште кайра сүйлөшүп жатат. Бири айтты, анда калган адамдардын ажылыгы эмне болот десе айтты, Аллах Таала ошол эки кишинин берекетинен калган бардыгын ажылыгын кабыл кылды dedi. Ошого барганда Аллах кабыл кылат иншалла. Биздин ажылыгыбызды ушул жакшы ажекелердин себебинен кабыл кылат деген жакшы үмүттүү ажылык кылыш керек. Мечитке намаз окуганы келдик. Мүмкүн кээ бир адамдар Фатиханы билбейт. Мүмкүн кээ бир адамдар ат-тахиятты билбейт. Мүмкүн кээ бирибиз даратты туура алганды билбейбиз. Бирок мечитке келип жамаат менен намаз окуганда, намаз окуганды билбеген адамдын дагы намазды эң жакшы окуган адамдын намазы сыяктуу болуп кабыл болот. Эмне үчүн? Биз бирге кылып жатабыз баарыбыз. Ошондой эле ажылыкта 1000 эмес, 100 000 эмес, миллиондогон мусулмандар биригип жасап аткандан соң Аллах Таала ошол эң ажылыгы кабыл болгон бирөөдүн берекетинен калгандардыкын да кабыл кылат. Ошого үмүтсүз кайтпаш керек. Үйүңүзгө конок чакырсаңыз, конокту үйгө киргизип эле үйүңүздү көрсөтүп эми макул бара бергиле дебейсиз. Конокко бир демке берүү үчүн чакырасыз. Аллах Таала дагы кимди ажылыкка, умрага чакырган болсо, сөзсүз бир демке берүү үчүн чакырган болот. Ал эмне нерсе? Дүйнөдө бизге эң керектүү нерсе, акыретте бизге эң керектүү нерсени берүү үчүн. Биринчиси, ажылык жана умранын сооптору тууралуу эң чоң сообу кайсыл? Tukfa hammuhu ve tuğfar zambuhu. Anın kıcalatçılıkları ketet, anın günöleri keçirilet. Dünyada kıcalat bolbosa, dünya oң oldu. Ahirette günö bolbosa, ahiret oң oldu. Acılık, jana umranın soğubu. Acılıkka barıp kaytkan adamın Allah büt günösün keçirdi. Hem meniki ayaboy köp keçirbeyi Allah keçiret degen ümitte barış gerekti. Allah alpardı demek keçiret inşallah. Анын ажылыкта колдон келишинче аракет жасаш керек, бирөө менен урушуп кетпегенге. Аябай ачуулуу болсоңуз дагы, кандай киши болсоңуз дагы, колдон келишинче бирөө сизди ушунчалык урушуп кеткенге үгүттөп жатса дагы сабыр кылыш керек, урушуп кетпеш керек. Себеби ажылыкта сабыр сыноосу болот. Бирок шайтан аябай азгырат урушуп кеткенге. Бирөөдүн сөзү жакпайт, бирөөдүн басканы жакпайт, бирөөдүн сүйлөгөнү жактырбайт. Кыскасы урушуп кетесиз. Кандай маселе болсо барып ажы башыдан сураш керек. Бири-бирибизден маселе сурабайлы, себеп биз алым эмеспиз. Ажы башылар илимдүү адамдар болот. Ошолордон сурайлы, ажеке муну кандай кылабыз? Муну кандай жасайбыз? Себеби эгер бир кишиден маселе сурасак, баарыбыз бирдей жасайбыз. Көрүнгөндөн маселе сурасак, түрдүү жасап алабыз. Ошо ал жерде бириге турган жер, бөлүнө турган жер эмес туугандар. Ошого барганда жакшы үмүт менен, Аллах кабыл кылат деген үмүт менен, анан колдон келишинче көп дуа кылыш керек. Бир дагы адамды унутпай дуа кылып келүүгө аракет жасаш керек. Бардык адамдарга, бардык капырларга хидаят тилеп, бардык мусулмандарга Аллах Тааладан тынчтык, аманчылык, ар бир адам өз жашаган өлкөсүнө, өзүнүн туугандарына, досторуна атын атап дуа кылыш керек. Себеби ал жер барып Аллах Тааладан суранып келе турган жер. Албетте курулуш, имараттар дагы бар, бизде жок. Аларды бир көргөндө эмне деш керек? Бул жаткан топурак, бул туруп турган топурак. Экөөсү тең бирдей топурак депчи. Бийик имараттарды караганда кооз топурак деген көз караш менен карайлы, Каабаны караганда, кыбланы караганда Аллах ыйык кылды деген көз караш менен карайлы. Мухаббат менен, жакшы көрүү менен карайлы. Таваф кылып жатканда Аллахтан сурануу, көп дуа.
Acılıkta Arafa günü Peygamber aleyhisselam töğünün üstünde oturup 5 saat dua kılgan. 5 saat. Özü için emez, men için, siz için, biz için, ümmet için dua kılgan. 5 saat dua bugün biz özümüz için kıla albayız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peşim namazın peşim vaktinde okup, asır namazın peşimden keyin daröle okup, andan soň şam menen kuptandı biriktirip Muzdalifada okup, ortasında kenen vakit bolsun dua kılganga dep Arafada 5 saat dua kılgan. Kalganın kelip Muzdalifada dua kılgan. Oşon üçün Arafa degen jerge barabız dese, Arafaga barıp biliniz, en köp jasay turgan nerse dua. Koldu kotorup Allah'tan suray beriңiz saatlarça. Çarçap kalsanız kişine zikir çalıp, Kur'an okup, namaz okup, gayrı dua kıla turgan jer, bul Arafa olur. Allah Teala Arafada duanı kabul kılgan. Kalganların Muzdalifada kabul kılgan. Acılıkka bara turganlar mına şol Arafaga, Muzdalifaga, Mina degen yerlerde boluşat 3 yerde, anan Mekke'de, anan Madina Munawwarada boluşat. Madina Munawwarada. Mekke'de jasagan bir soob iştin, bir jakşılıktın. Jakşılık degen 2 rekat namaz, jakşılık, subhanallah jakşılık, bir som sadaka jakşılık. Allah Teala oşonun soğun 100.000 kılıp beredi. Birörgө bir som sadaka kılыңız, 100.000 som sadakanın soğu. Allahu akbar. 10 som berip koyunuz, 1 milyon som sadakası. 100 som beriңiz, 10 milyon som sadakası. 10 milyon som bizde çok. Bolsa dağı berbeyiz. Mekke'ge barıp durup, bir muhtaç adamga, al jerde muhtaçlar dağı köp, kedeyler dağı, tamak alıp berdiңiz. 10 somga. Allahu akbar. Allah Teala oşonu 100.000'ge köbeytedi. 2 rekat namaz okuduk. 100.000 2 rekatlik namaz okugan soğun veredi. Oşo koldan kelişince uykunu azaytıp, koldan kelişince tamakta azaytıp, koldan kelişince düğüne sözün toktotup, ibadat menen alektenişimiz gerekti. Elestetiniz eger oşunday bir bazar bolup kalsa, oşol bazarda murda satkan 1 somluk nersebizdi bugün 100.000 somga sata ala turgan bolsok, birөө menen süйлөшпөйт ал жерде, урушпайт дагы. Жалаң ушул эптеп сатып калайын дейбиz, уктабайбыз дагы. Тамак ичкенге de vakit tapayбыз. Болгон ушул кыска 3-4 күн vakit, мына ушул вакытта сатып алсаңар десе, биз 3 күндө, 4 күндө, 1 жумада уктабайбыз. Себеби 1 сомлук нерсени 100.000 сомго сатып атса. Ошондой эле ал жерде барганда bir жасаган сооп иш, bir жолу Куранды башынан аягына чейин окудуңузбу, 100.000 жолу Куранды окуган соогун Аллахым берет. Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, 100.000 жолу. Bir bağımdat namazı cemaat menen okudunuz. Allahu akbar. 100.000 bağımdat. 100.000 jolu bağımdat okuş üçün 273 yıl yaşaş gerekti. 100.000 jolu bağımdat okuş üçün. Bir namaz okuş üçün. Oşonduktan barganda көңүл бура турган нерселер ушулар. Ибадатка, дуага, сабырдуулукка. Sabırsızlık kılıp ketpeyli. Birөө sizdi jamandasa men andan dagı jamanmын деп жүрө берели. Себеби ал жерге барып оңолуп келе турган жер. Ал жер hidayat ala turgan жер. Эң көп колдон келишинче тамактын ордуна да, суудун ордуна да замзам ичиш керек. Себеби Пайгамбар алейхиссалам айткан: "Ма у замзам алима шуриба лаху." Замзам суусун не ниетте ичсеңиz Аллах жеткизет. Şifa üçün mü? Allah şifa verir. İlim mi? Allah ilim verir. Densoluk mu? Allah densoluk verir. Ömür mü? Neni niyet kılıp içe veriniz. Turup alıp durup zamzam suyunu içiniz. Öte köp zamzam suyu içiniz. Ala kelgende hazeli ala kele alabız. Biroq içkende çektöö joktu. Kança kalasanız içe alasız. Çay kılıp da içiniz, tamak kılıp da içiniz, tünde turup alıp da içiniz, zamzam su gana içiniz. Zamzam suyu içүү dagı soğuk. Zamzam suyu içүүдүн да fazileti var. Sebebi zamzam suusu beyiştin sularından da artıqıraktı. Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kökörögünü açtırıp, Cebrail perişte gelip açıp kökörögünü, jürögün juğanda keskenge bıçaktı beyişten alıp gelgen. Koygonga salganga tabaktı beyişten alıp gelgen. Juğanga suunu zamzam suusuna algan. Eğer beyiştin suusu zamzam suusundan artıqırak bolgondo suudu dagı ala kelmekti. Zamzam suusu bölötü ıyık su. Çölde, kumda, jer astынан su çıgıusu bul Allah'ın kudreti bul. Mümkün emez anday jerden kılımdardan beri, mingdegen yıllardan beri su çıkıp duruusu. 1 sekundda 17 litre su çıkat. Allah'ın kudreti. Toktogon jok kılımdardan beri.
Ошон үчүн замзам суунун ичүү дагы ибадат. Анан ажылыкка умрага барганда Hajar Aswad деген бар. Hajar Aswadга өтө көп түртүшүп бири-бирибизди кайсыл амалдын ордун баса турган амал болсо, биринчисин жасай албасак, экинчисин жасап өтүп кете беришибиз керек. Hajar Aswadды албетте колду тийгизип өпкөн жакшы, сүннөт. Колубузду коюп, ошол таштын өзүн өпкөн албетте сооп, сүннөт. Бирок мүмкүнчүлүк жок, эл көп ал жерде. Жете албайсыз, бирөөдү түртүп, бирөөнү басып, бирөөнү жок, алыстан эле колуңузду көтөрүп, бисмилла Аллаху акбар деп колду зиярат кылып койсо болот ошол. Себеби элге зыян берген арам болот. Hajar Aswadды зиярат кылган сүннөт болот. Бир дагы адам арам иш кылып туруп сүннөткө жетейин дебейт. Ошондуктан эртең менден сурап калса айылга барганда Hajar Aswadга жеттиңби десе, ой жок десем уят болуп калбаймбы деп жан талашып Hajar Aswadга жеткенге аракет кылбайлы. Жетпесеңиз алыстан эле ушундай кылып койсоңуз Hajar Aswad болот ошол. Ал эми кээ бирөөлөр барып Каабанын жанагы дуалдарын, Каабанын үстүнө жапкан пардасына колдорун тийгизип, беттерин тийгизип, тесмелерин ошого шубап, андай кылбайбыз биз. Каабаны ыйык тутабыз. Ошол тарапка карап намаз окуйбуз. Hajar Aswadды зиярат кылабыз, бирок сыйынып албайбыз ал жерге кетип алгандар. Тесмеңизди Каабага сүйкөп алсаңыз, тесмеңиз ыйык болуп калбайт. Тесме ошол эле пластмасс тесме ал. Hajar Aswadдан башка жерде өпкөн, зиярат кылган пайгамбар алейхисалам кылган жок. Рукни Ямани деген жер бар. Барганыңыздарда айтат. Ошол жерде дагы истилам кылып, кол тийгизип койгон. Бирок калган жерлерин көп адамдарды көрөбүз. Ошонун Каабанын пардасына жабышып алган. Беттерин сүйкөп тартышат. Макул эми Аллах кабыл кылсын. Бирок биз андай кылбайбыз. Биз эмне кылабыз? Пайгамбар алейхисалам кандай кылган болсо ошондой кылабыз. Hazreti Umar radıyallahu anhu Hajar Aswad'ın janına kelip aytты. Sen болгону bir taşsın. Eger Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di seni öp жатканын көрбөгөндө men seni öpпейт болчумун dedi. Emne üçün öpөbүz Hajar Aswad'ды? Sünnet болгону üçün. Hajar Aswad'ды öpkөндөн soň ыйык болуp кетип, жок, sünnet amalды аткарыш üçün. Özü ibadat Allah'ın hökümü, Peygamber'in sünnetiga layık bolsa ibadat bolot. Balançılar ушундай кылып атпайбы? Бирөөлөр Каабага сүрөт коюп туруп, сүрөткө тартып алып аны. Жок, биз андай кылбайбыз. Биз барганда ажылыгыбыз, умрабыз колубуздан келишинче пайгамбарыбызга окшош керек. Ошондуктан азыр дагы убакыт бар, ниет кылгандар, быйыл аттангандар даярданып, үйрөнүп барышыбыз керек. Ал жерден кандай эле хадия, белек алып кайткандай, хидая дагы алып келгенге ниет кылалы. Allah'ın үйүн алдында бекем ниеттер кылалы. Ya Allah, men бүгүннөн баштап намаз таштабаймын деп. Allah'a söz берип келели. Ya Allah'ım бүгүнгө чейинки болгон жашоомду кечир, калганын мен түздөймүн деп Аллах Таалага сөз берип келели. Ошол жерден барып, оңолуп келе турган жер. Ниеттерди түздөп, амалдарды түздөп, өзүбүздү оңдоп келе турган жер. Анан эле барып кайра келгенден соң эч кандай өзгөрүлүш болбосо жакшы эмес. Өзгөрүш болсо жакшы болот. Себеби ыйык жерге барып келгенден соң сөзсүз өзгөрүлүш болуш керек. Ал жерде канча пайгамбарлар баскан. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баскан. Ошого ал жерлерде ыйык тутабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мечитине барганда бир жасаган амал 1000 амалга тете. Бир жолу субханаллах, 1000 жолу субханаллахга тете. Бир жолу 2 рекет намаз окудуңуз, 1000 2 рекет намаз окуганын сообу. Ошол жерге барганда колдон келишинче мечиттин ичинде эле жүрө берген жакшы. Кеччине эс алганга эле мен бармын деп айтып койгонго эле жатакка келбесек, калган кезде ошол мечитте эле убакыт өткөргөнгө жетпейт өзү. Мечиттин ичинде отурганга эле. Аллах разы болушун, ал жердин кызматчыларын аябай чоң кылып мечит куруп коюшкан. Миңдеген адамдар батат, анан барып алып туруп, канча миң адам бар экен, канча миллион адам бар экен, эми Аллах билет канча адам бар. Аны санап келиш шарт эмес туугандар. Аны тактап келиш да шарт эмес. O мечиттин узун туурасы канча метр экен, канча квадрат кил, ал дагы шарт эмес. Сөп эртең барсам сурайт да канча минарети бар экен. Жок, аларды сурабайт. Бизге дуа кылдыңызбы? Биздин атыбыздан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам айттыңызбы деп сурайт. Мына ошолорду айталы. Өтүп баратканда пайгамбар алейхиссаламдын жаткан жеринен салам айтып, ассалату вассаламу алейка я расулаллах.
Allah'ın salamı, salamatçılığı, Allah'ın bereketi olsun sizge, Allah'ın elçisi. Jana kimderdi tanısanız oşolordun atынан sizge salam dep ayta beresiz. Mындай ötös, kayra ötüңüz. Kayra ötüңüz. Keçen ötө beriңiz. Salam ayta beriңiz. Ne alıp geldiңiz? Senin atından salam aytıp geldim paygambarыбызга. Amal жасай турган амалдар пайгамбар алейхисалам мечитинде ошол. Калган имараттарды, калган нерселерге анча көңүл бурбашыбыз керек. Эл кандай экен, тоолору кандай экен, чөп өсөбү экен, өспөйбү экен, койлору канча килограмм экен. Бул нерселер бул дүйнөдө түрдүү болуп тура турган нерсе. Кээ бир тоолордо чөп өсөт, кээ биринде өспөйт. Бул нерсе алып келе турган нерселерден эмес да. Ал жердин эли кандай экен, эмне менен иштейт экен, дыйканчылык кылуу, соода кылуу, мен аны көргөн жокмун. Мен Кабаны көрдüm, пайгамбарыбыздын мечитин көрдüm. Калган нерселерди көрбөдүм деп кайтып келишибиз керек. Анан кээ бирөөлөр келип алып туруп, мындай деген каргузарлар беришет да, ажылыктан кандай барып келдиңиз? Жакшы, күн ысык экен, аябай ысык экен. Тамактары жакпады анан. Ал жерди жамандабашыбыз керек болгондор. Ал жердин бардык нерсесин жактырышыбыз керек. Пайгамбар алейхисалам ыйык Мадина шаарына келгенде айткан: "Ya Allah'ım, Madina шаарын бизге сүйдүргүн" деген. Мадина шаарын аба ырайын бизге ыңгайлуу кылып бер деген. Madina Munawwaranın eli de bizge жагыш керек, жери de жагыш керек, аба ырайын да жактыралы. Бүт нерсесин. Себеби ал жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жатат. Жер бетиндеги эң улуу инсан жатат. Ухуд тоосун көргөндө ушул тоодо пайгамбар алейхисалам ушул тоодун үстүндө болгон. Пайгамбар алейхисалам айткан: "Ухуд бизди жакшы көрөт, биз Ухудду жакшы көрөбүз" деген. Ухуд тоосу Madina Munawwaranın bir chetinde meşitten 4-5 kilometre alısında bir too. Al жерге de ziyaratga barasızlar. 70 sahaba oşol jerde koyulgan. Kur'an okup dua kılıp bağıştap kelebиз. Alardan bir nerse surabayбыз. Sebep alar dünyadan kayçış bolgandar. Alarga biz dua kılabız. Jannatul Baqi'ge barıp dua kılabız. Hazreti Ayşe inemiz jatad al jerde. Meşitinle sol kaptalında. Buna barıp Allah nasip kılsa acılıkka baralı, umraga baralı, jasap kele turgan nerse mına oşular kalgan nerse turalı biz al жерге көңүл да бурбайлы келип айтып да бербейли. Себеп ал нерселер ар жерде айттым, ар түрдүү. Bir жердин айраны таттуу, bir жердин айраны анча таттуу эмес. Bir жерден аны агыраак, bir жерден аны кара, bir жердин тоосу көк, bir жердин тоосу кара. Алар эмес. Барып биз негизи барган нерсе зиярат. Ыйык жерлер зиярат, дуаларды кабыл кылдырып, күнөөлөрдү кечиртирип, таптаза болуп келүү максатында бардык элек, келгенде ошолорду эле айталы. Силер дагы баргыла депчи. Ниеттерди жаңылап келели. Ошого бара турган ажекелерибиз иншалла ошого чейин даярданалы, жаттайлы дуаларын, үйрөнөлү парыздарын, важиптерин алымдарыбыздан сурайлы барып жазып алалы. Bir жылдар bir ажекелерибиз кадам-кадам эмне жасайбыз бүт жазып алган эле. Жазып алып, даярданып, өздөрүнчө bir жерди айлана турган кылып, таваф кылганды үйрөнүп, сайый кылганды үйрөнүп, шайтанга ташатканды кандай ташатабыз, ошого чейин үйрөнүп, анан барчу эле да bir кездечи. Азыр болсо кеттик эле, эртең эле ажылыкка кеттик, анан эле түшүп калат дагы эмне кылышын билбей отура беребиз да. Машыгалы, аракет кылалы, кызыгалы, себеп барганда ажылыгыбыз bir жакшы болсун, сонун болсун деп. Аллах таалам бардык ажекелерди, ажылыкка бара турган, умрага бара тургандарды Аллах таалам барыңыздардын сапарыңыздарын жеңил кылсын. Ошол ажылык, умра сапарларын Аллах таалам хидаят сапарларынан кылсын. Биздин туура жолго келүүбүзгө себеп боло турган сапарлардан кылсын. Günölörübüzdün keçirilүүsüne sebep bola turgan saparlardan kılsın. Jana Allah talam ошол ажылыкка баргандарды, ниет кылып жаткандардын бардыгынын Аллах таалам ажылыгын кабыл кылсын. Барганга чейин үйрөнүп, жаттап баралы. Өтө оңой, кыйын эмес. Болгону сабырдуу болгонго аракет жасайлы. Сабырдуу. Сизди ал жакта эч ким тааныбайт, билбейт сиз бул жакта чоң киши экениңиз. Билбейт сиз чоң даңгыласыз, каарысыз, же акимсиз, айыл өкмөтүсүз, же байсыз, тааныбайт ал жерде. Түртүп коюшу мүмкүн жөн элечи. Ошо капа болмой жок ал жерде. Bir сөздү жаттасаңыз, ажылыгыңыз тынч, сак саламат барып келесиз. Эмне деген сөз? Эчтеке эмес деген сөз. Бирөөсүздү түртүп койду, эчтеке эмес. Бутуңузду басып алды, эчтеке эмес. Бирөө сизди бастырбай койду, жаның алдыңызда туруп алды, эчтеке эмес. Ушул сөз көп балейден сак каласыз да. Неге десеңиз, анда ал дагы эмнеге дейт? Эки суроо белгиси адамды анан уруштурат, экөөсүнөн тирешип алышат да. Ошого эчтеке эмес деп ажылыкты барып туруп, Аллахтан кабыл кылдырып келели. Ниет кылалы иншалла, мен дагы ажылыкка барамын деп бейил болбосо, эмки жылы ар бир адам жүрөгүндө ниет болуш керек, ажылык жана умрага барууга. Кайра
Жаштыкта барган албетте абзел жакшы, картайганда барган дагы абзел жакшы. Кайсыл жашта барса, Аллах кабыл кылган болсо боло берет. Кээ бирлер картайганда барса анча эмес экен, жок картайганда барса дагы жакшы болот. Жаштыкта барса андан жакшыраак болот. Ким качан барса ошол кезде жакшы болот. Ал жерге барганын жаманы жок туугандар. Аллах Таалам баарыбызга айткан укканыбызга амал жасоого мүмкүнчүлүк берсин. Аллах Таалам баарыбыздын ката кемчиликтерибизди кечирсин.